Кыргызстанда күзгү аскерге чакыруу өнөктүгү башталат. Жарлыкка президент кол койду. Садыр Жапаров сентябрда буунун сессиясына катышуу үчүн Нью-Йоркко барат. Бишкекте аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга 35 миллион сом бөлүндү. Чикаго шаарында Кыргызстандын башкы консулдугу иштеп баштады. Бишкекте жаңы оорукана курулууда. Унааларды караңгылоого уруксат берүүдөн бюджетке 70 миллион сом каражат түштү. Кыргызстанда сутка ичинде 8 өрт кырсыгы катталды. Танк биатлону Кыргызстан, Россия, Кытай, Беларусь командалары менен бир тайпада ойнойт. Президент Садыр Жапаров куралдуу күчтөрдүн башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын катарынан мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызматынын белгиленген мөөнөтүнөн өтөп бүткөн аскер кызматчыларын жана альтернативдик кызматтын кызматчыларын запаска бошотуу, ошондой эле 2022 жылдын сентябрь-ноябрында жарандарды мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясына катышуу үчүн Нью-Йорк шаарына барат. Тим басма сөз кызматынан билдиришкендей, бул тууралуу Тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелованын Нью-Йоркто өзөктүк куралдуу жайылтпоо боюнча келишимдин 10-абзордук конференциясынын алкагында буунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушуусуна белгилүү болду. Бишкек шаарынын аз камсыз болгон үй-бүлөлөрүн жакырчылыктан чыгарууга 35 миллион сом бөлүндү. Мындай маалымат эмгек министри Кудайберген Базарбаевдин Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров менен жолугушуусунда белгилүү болду. Үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган жакыр үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында эмгек министрлиги бүткүл өлкө боюнча социалдык контракт долбоорун ишке ашырат. Өз кезегинде Эмилбек Абдыкадыров райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыктары социалдык контракт долбооруна катышуу боюнча жөлөк пул алуучулар үчүн консультацияларды өткөрүп жаткандыгын белгиледи. Чикаго шаарында Кыргызстандын башкы консулдугу иштеп баштады. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоо, жагымдуу шарттарды түзүү, экономикалык жана маданий кызматташтыкты кеңейтүү, ошондой эле АКШда кыргыз жарандарына консулдук кызматтарды көрсөтүү максатында Кыргызстандын президентинин тиешелүү жарлыгы менен АКШнын Чикаго шаарында Кыргызстандын башкы консулдугу түзүлгөн. Бишкекте номер 6 оорукананын аймагында кошумча жаңы оорукана курула баштады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин милдетин убактылуу аткаруучусу Жаркынбек Касымбеков билдирди. Анын айтымында оорукана 75 орунга ылайыкташтырылып, заманбап техника менен жабдылат. Оорукананын курулушу Катардын эсебинен жүргүзүлүүдө. Имаратты жыл аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Унаалардын айнектерин караңгылоого уруксат берүүдөн республикалык бюджетке 70 миллион сомго жакын каражат түштү. Маалыматка ылайык, ИИМдин Унаа мамлекеттик мекемеси 1-июндан тартып жеңил транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин айнектерин караңгылоого уруксат берүүнүн каттоо процедурасы башталгандыгын эскертет. 8 августка карата 864 уруксат берүү катталып, республикалык бюджетке 69 миллион 740 миң сом түштү. Кыргызстанда сутка ичинде 8 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 15 бөлүм тартылган. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 2, Ош шаарында 1, Талас областында 1, Чүй областында 1, Жалал Абад областында 2, Ысык Көл областында 1 өрт кырсыгы катталган. Россиянын Москва областында Патриот паркында эл аралык армия оюндар музейинде армия 2022 оюндарынын алкагында өтүүчү танк биатлону боюнча мелдешке катышуучу командалар жана танк экипаждары чүчү кулак кармады. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиргенде, чүчү кулактын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын курама командасы жашыл түстүү гильзаны алып, Россия, Кытай жана Беларустун командалары менен бир тайпага түштү. Ата мекендик команда жарышка 14 августта чыгат.